Ассаламу алейкум, урматтуу жана сүйүктүү көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Өзүңүздөр жакшы билгендей, ноябрдын башында Баяна Антоновкада муундар арасында республикалык мелдеш болот. Учурда командаларды түптөө процесси жүрүп жатат. Бул чыгарылышта кайсы жылдагы улакчылар күчтүү кимдер чемпион болушу мүмкүн сөз кылабыз. Бул каналда ар бир команда менен тааныштырып, кимдин чемпион болууга мүмкүнчүлүгү бар айтып беребиз. Алгач 1993 жылы туулган улакчылардын командасы тууралуу сөз кылып кетели. Негизги фавориттердин бири саналган бул команданын сап башында Көк Бөрү легендасы Манас Ниязов турары талашсыз. Манас 1993 жылдын 27 апрелинде Ош облусунун Өзгөн районунун Дөң Булак айылында туулган. Карьерасынын көпчүлүк бөлүгүн Достук жана Ала Тоо клубтарында ойногон чогулчу. Кыргызстан улуттук курама командасынын эң мыкты бомбардири. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Кыргызстан улуттук курама командасы үчүн Манас Ниязовдон көп салым эч ким салбаса керек. Экинчи мыкты улакчы Аскат Аскаров Аскат мырза 1993 жылдын 13 июлунда Жайыл районунун Суусамыр өрөөнүндөгү 1-май айылында туулган. Позициясы чабуулчу. Карьерасын 2013 жылы Суусамыр командасында баштап, андан кийин Сары Өзөн, Достук, Ала Тоо жана Мурас клубтарында оюн көрсөткөн. Манас менен Аскат көп жыл чогуу ойноп, бири-бирин өтө жакшы таанышат. Анықтан бул эки оюнчуну кайрадан бир командадан көрүп калышыбыз ыктымал. Кыргызстан улуттук курама командасынын дагы бир оюнчусу Эрлан Төлөбеков дагы 93 жылкылардын командасында. Коргонууну катырган Эрлан мырза Талас облусунун Талас районуна караштуу Талды Булак айылында туулган. 2016 жылы Кек Талас, 2017 жылы Мурас командасында ойногон. 2018 жылы Ынтымак командасынын курамына кошулган. 2018 жылы Кыргызстан улуттук курама командасына чакырылган. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында чемпион болгон. 2022 жана 2024 жылдары жер улак боюнча улуттук курама командада ойноп, 2-чи орунду ээлеген. 93 жылкылардын командасында Достукта жылдызы жанган дагы бир улакчы Султан Русланов кошулмак. Бирок Султанчик ушул жылдын башында алган жаракатынан улам оюнга чыга албайт. Оюнчу жакында эле кайрадан операция болгонун айткан. Спортчубузга ден соолук каалайбыз. Султан 1993 жылдын 6 майында Жайыл районунун Алексеевка айылында туулган. Русланов улакчы катары расмий оюнун 2012 жылы баштаган. Карьерасында Кара Балта, Кабылан, МВД, Достук жана Сары Өзөн клубтарында оюн көрсөткөн. 2019 жылдагы 9 май жеңиш күнүнө арналган турнирде мыкты оюнчу наамына ээ болгон. 93 жылкылардын коргонуусунда ойнойм дегендердин бири Жоодар Жолчу уулу. Ал 1993 жылдын 5 апрелинде Ош облусунун Өзгөн районунда Жалпак Таш айылында туулган. 2015-2016 жылдары ал айылынын командасында ойноп, 2017 жылы Бишкектин 145 жылдыгында Көлдүк командасында ойногон. Андан кийин ошол эле жылы Достук командасына өткөн. 2017-2019 жылдары 3 жыл Достук командасынын намысын коргогон. 2020 жылы Ала Тоо командасына келген. Акыркы жылдары чоң оюндарда көрүнбөй келет. Ошондой эле Мурастын дагы эки оюнчусу Ержан Талантбек уулу менен Тилек Кошунбаев 93 жылкы жигиттер. 1993 жылкы дагы кайсы улакчыларды билесиз? Бул командага дагы кимдер кошулушу керек? Комментарийге жаза кетиңиздер. Ошондой эле бул команданын жеңишке жетүүгө мүмкүнчүлүгү канчалык деп ойлойсуз? Кийинки видеодо кайсы жылкы жигиттер менен таанышалы? Алдыда комментарий калтыра кетиңиздер.